Саламатсыздарбы, күндүн маанилүү жаңылыктары жана элдик кабарлары менен бүгүн 24 маалымат топтому. Биздин жаңылыктар топтомуна катталып коюңуздар. Всем салам алейкум. Тут тургула бир астрологичный музыка кошуп коеюн, чтобы атмосфера была здесь, чтобы хотя бы чуть интересно слушать. Прокурор мен 6 жылга камаш керек деп өзүнүн чечимин билдирди. Я понимаю, он делает свою работу, конкретно делает, очень классно делает свою работу, умеет портить мое настроение. Но прокурор айтса айта берет, акыркы сөз соттун алдында болот. Соттун алдында дедим да. Ну, сот болот да, короче. Последнее слово за судом. Сот адилеттүү чечим кылат деп ойлойм, за справедливость. Очень сильно надеюсь на это, потому что я молодой, мне всего лишь 22. Что еще сказать-то? Если реально сотталып кете турган болсом, а я что-то верю, то что я сотталып кетем, потому что все уже прям слишком серьезно заигрывается. Хочу вам показать, почему я у вас прошу о поддержке в виде комментариев, в виде всяких материальных либо денежных средств, потому что деньги кончаются. Мамам уже настроение, давление сорвал что-то. Каждый раз, когда она читает ваши комментарии, вот эти хорошие поддержки, она радуется, улыбается. Спасибо вам за это. И хочется вам показать свой дом. Вот это мой дом. Ну, не знаю, увидев это, вряд ли в голову придет мысль, то, что я богатый, да, потому что, увидев это, бурачить. Реально бурачить. Я сам себе вот смотрю и такой, блин, хотел вот стройку только начать, но, увы, суд пошел, да. Хочу сказать спасибо тем людям, которые поддерживают всячески, физически, морально, ну и потому что это все-таки конкретно жардам берет азырынча. Вот и все, я бы хотел просто сказать всем спасибо, те люди, которые делают репост, делятся видеоми. Надеюсь, все это обойдется. Сунбайбыз. Чао. I got medical right here. There's no reason to point a gun. There's no reason to point a gun. It's a car. Jesus Christ. That bitch better be on safety. That's all I'm saying. Yeah, you. Look. Oh, you motherfucker. I had a fucking cigarette. Yo. Fuck. Motherfucker, shoot. Look at that, motherfucker. You fucking shot me, motherfucker. Ah, you motherfucker. Fucking bitch. Stand up, bro. I'm fucking out here bleeding. These niggas got me. Look at the fuck. Ah, fuck, dude. What the fuck y'all did? You gonna shoot me again, nigga? Ну, обо всем взяли, что намерения какие, да? Что ты хочешь. И все про Чонгазат. Я говорю, Чонгазат, член партии не являюсь, говорю. Это общественное движение, говорю. Просто мы создали общественное. На словах, а что, нельзя, говорю, на словах создать общественное объединение. Общественное объединение Канат Хасанов создавал. Откуда офис? Как? Это офис его? Откуда вы 13 тысяч пакетов раздали? Кто приносит, раздаем? Я там вообще не разбираюсь, это с волонтерами Канат Байке. Вот так. Кыргызча айткыңыз. Эмне айтабыз, мындай 5 саат тергөөнүн купуя сыры болот. Ошону айтпашка актный разглашение деп коет. Ошо кол коюп бердик. Сыймык да кол коюп берди, мен да кол коюп бердим. Анан бул иш боюнча көп нерселерди биз айта албайбыз. Мына общий черта ошо саат 4-тө келгенбиз. Азыр 5 саат суракта отуруп чыктык. Ошол ата баары жакшы. Күбө катар гана сурады. Кайра дагы кошумча да сурады. Ошол. Анан экспертизага ходатайство жаздык. Что комиссионный болсун деп.
Ошол эле мындай эле. Антак кечке отуруп. Экспертиза баруу жөн лезген турбайбы? Лезди да. Бул эмне прямой эфир. Сиз да сүйлөп коюңуз. Прямой. Эртең чакырууңуз боюнча. Ооба. Мен эртеңки саат мененки 10-до кирип чыкпай болдум. Мени күттүрбөй мынакей повестканы беришти. Барып алдык. Күбө катары. Ооба, күбө катары. Биз деле эртең кирип чыгабыз. Болгондо чындыкты айтып чыгабыз. Анан көрөбүз. Биздин Кыргызстанда чындык бар бекен, жок бекен. В общем, беспокоиться не о чем. Биздин ниетибиз умысыл деп коет, умысылыбыз түз, эч кандай бир төңкөрүш кылалы деген оюбуз жок. Просто аң сезим менен элди ойгонсун дегенбиз, аң сезим менен тике турууга дегенбиз. Ошо аң сезимди кандай түшүнөсүң деп эле. Аң сезимди каждый адам өзү түшүнөт, каждый по своей испорченности. Рахмат. Мынакей Асланбаттабыз. Караңыздар, жаратылыш кандай сонун. Korkma der. Bunlar neden korkmasınlar? Karangılar da kanda sonun. Keremetler. Bunlar sonun görünüşü. Достор, бүгүнкү биздин эл үнү рубрикасынын алгачкы кадамы болуп, Ак үйдүн астына келдик. Ак үйдүн астында билесиздер, мондай кара тосмо бар. Кара тосмодо 7 апрелде курман болгон баатырлардын ысымдары жазылып, бирок тилекке каршы 7 апрелдин максаты аягына чыккан жок. Аны баарыбыз билебиз. Анан могул кара тосмо тууралуу айта кетсек, азыркы акыбалга байланыштуу мына көрүп атасыздар, Баткенде, Сокто, Лейлекте, Баткен районунда чегара тартыш, чечилбеген чегара чырлары дагы эле уланып келатат. Ошо себептен мен айтат элем, элдин үнүнүн атынан, элдин рубриканын атынан биринчиден ушо биздин кара тосмобузду мына 87 курман болгон жигиттин урматына ошо чегарага бекемдеп берсе. Эмне дегенде бул жердеги кара тосмонун артында жашынып отурган биздин депутаттар элди мындайча айтканда элден коркуп, элдин үнүн укпастан ушул жерде жашынып отурушат. Бирөөсү да барып койбойт. Мына эл өзүнө өзү эле тартып, өзүнүн көйгөйүн өзү чечип келатат. Мына биздин өкмөт башчыларыбыз деле барып эчтеке чече албай атат. Анан айта кетелик, 7 апрелдин бирден бир максаты бул парламенттик республиканы түптөш керек болгон. Бирок биздин байкашыбыз боюнча булар парламентаризмди түптөбөстөн жеке олигархият көпөстөрдүн бийлигин орнотуп алышты. Биздин үнүбүз жетпей атат. Биздин мүдө калообуз угулбай атат. Мына жерде канча деген былтыртан бери канча митингдер болду. Ушул жерден чегара маселесин 2-3 жолу митинг кылып козгодук. Бирок дагы эле чечилбей атат. Ошого айтат элек, мол тосмо түздөн түз бизге эл менен депутаттардын ортосундагы байланышка тоскоол болуп атат. Депутаттар эркекче болсо ушуларды алып эле мол 96-жылга чейинки акыбалына келтириш керек. 96-жылы билесиздер, Акаевдин токтому менен бул жерди, муниципал жерди Ак үй алып алган, президент аппарат алып алган. Андан кийин 2009-жылы Бакиев дагы буну өзгөчө коргоо объектисине киргизип, охрана объект катары мыйзамга келтирип алган. Анан барып эле мына 2 жолу 2005-төңкөрүштө мен өзүм да ушул жерде турганмын. 2005 революцияда буну жеке ички ишкерлердин кызматкери катары мен ушул жерде катышып жүргөнмүн. Бирок биз ал убакытта эч кандай ок атылган эмес.
эч кандай адамдын жаны кыйылган эмес. Бирок 2010-жылкы каргышалуу окуяда мына жерде 87 баланын каны төгүлдү. Бирок ушул барып туруп тосмо ошого да себеп болду. Ошого мына эгерде биз чыныгы элдик бийлик орнолсун, адилеттик орнолсун десек, ушудан башташыбыз керек. Урматтуу туугандар, урматтуу бийлик өкүлдөрү, көрүп атсаңыздар, депутаттарга кайрылат элем, ушуну алып коюңуздар. Ушул тосмону Баткенге алып барып тоскула. Сокту тоскула. Варуктун жолун тоскула. Керек болсо биздин жарандар өткүдөй кылгыла. Мына азыр ушул жерге тосунуп алып, биздин ички чегарага айландыңар. Ички анклав болуп атасыңар. Өзүңөр менен жашоолор элдин үнү жетпей атат. Ошондуктан биз ушундай рубрика ачтык. Ушу митингки жок эле, бирок ар бир жаран өзүнүн оюн түз жеткиргенге аракет кылсын. Биз ушуга жардам беребиз. Айта кетсек, мына 2010-жылкы төңкөрүш бул элдин күчү менен болду, бирок колдонуп кеткендер башка саясий күчтөр болду. Буга далил 2010-жылкы төңкөрүштүн катышуучусу Болсунбек Рыспаев деген жигит кечирим сурап атат. Курманбек Бакиевден кечирим сурап атат. Мен туура эмес кылыпмын, алданып калыпмын. Мына убактылуучу шылуундарга алданып, мамлекетти ушундай акыбалга алып келгенде салым кошупмун деп атат. Эмне дегенде 2005-жылкы кичине болсо дагы элдин Курманбек Салиевичтин бийлиги келгенде элдин кичине болсо дагы жашоосу, экономикалык жактан жашоосу бир аз жогорулаган. Бирок азыркы мына убактылуу 14-15 киши убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бизди туңгуйукка алып келип койду. Буну баары билет. Ошого элдер уже айтып атат. Айрыкча мына апрель окуясынын катышуучуларына кайрылат элек. Сиздер да айтыңыздар. Мына Болсунбек Рыспаевдей болуп тарых үчүн мойнуңарга алгыла. Бул окуя бизди алдап кетишти. Могул убактылуу өкмөт Атамбаев, Текебаев, Отунбаева, Бекназаров булар баары жоопко тартыш керек. Эмне дегенде булар революция кылдык деп реакция кылышыптыр. Кайра регресске алып келди. Революция деген билесиздер жаңылануу, башка системаны алып келүү, түп тамыры менен эскини жоготуп, элдин жашоосун, экономиканы алдыга чыгаруу, маданиятты, социалдык жагдайды жакшы жогорулат, жакшы жакка буруу. Бирок азыркы мына убактылуу өкмөт 10 жылда өзүнүн милдетин аткарган жок. Демек бул революция деп биз буну тааныбашыбыз керек, революция дебешибиз керек, буну төңкөрүш эле дешибиз керек. Буга тарых биз бере турган убакыт келди. Мына жаштар, жаңы муун, жаңы келаткан саясатчыларга кайрылат элем. Буга чөтки биз тарыхтын анализин беришибиз керек. Бул революция эмес. Революция болсо мо тосмо турмак эмес. Мына кара тосмо мыйзамсыз турат. Ооба, бул постановлениени Акаев чыгарган. Жокко чыгарыш керек болчу ал постановление. Бакиевдин постановлениясында жокко чыгарып, мону алып коюш керек эле. Ушул тосмо менен барып туруп Баткенди тосуш керек эле. Чегараларды бекемдеш керек эле. Мына бекинип алып отурат. Биз үнүбүз жетпей атат. Биздин үнүбүз артта калып кетип атат. Мына добушту сатып алышып, карапайым элдин добушун сатып алышып, өздөрүнчө автономный анклав болуп отурушат бул жерде депутаттар. Айта кетсек, бул элдик бийлик орногон жок, парламентаризмди жамынган шылуундар, аферисттер келди десек болот. Бул ошондуктан достор, мына ушундай рубрикага салымыңыздарды кошуңуздар. Бизге ушундай видеолорду жибериңиздер. Баткенден болобу, Оштон болобу, Жалал Абадтан болобу, башка райондордон болобу. Анан мо тарых биздин мына азыркы акыбалга объективдүү анализ бергенге өтө эле туугандар. Рахмат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин жаңылыктар топтобуна катталып коюңуздар. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.